ар бир жумуштун кыйынчылыгы бар, жеңил жумуш жок го. Ошого ата энелерге айтат элем, антпеңиздерчи деп. Сиздер той марекелерге акча сал дейсиздер, балаңыз болсо дашырак жеп, үйдө обедин, завтрагын дашырак кылып отурган күндөр деле өтөт да. Он беш он алтыда эле келип иштеген бойдо эле чач кыркам. Башында кыйын болду, мындай терлер көзүңө кирип, ачышып кыйналасың да. Анан кийин бир аз сабыр кылып үйрөнүп кеткенден уже иштей баштайсың. Иштегенде эле башы оңой болуп кетет, где-то 1 жылдай практика керек. Барбершопту февралдын аяктары ачып калды. Ошондо бир 7 ай болуп калды го. Байкем экөөбүз келип, ушул жакты ачтык. Родной байкем экөөбүз. Башында кыйынчылыктар, албетте кыйынчылыксыз болбойт го дейм, бир жумуш, бизнес дегендечи. Анткени биринчи эле проблема бул кардарлардан, клиенттерден башталат. Как привлечь клиента? Например, ачып бул жерде устройстволор алып койгон, бул ичиндеги каражаттарды таап койгон баары бул бүтөт убакыт сааты мененчи 1 ай 2 ай кетет. Эң маанилүүсү ошо кардарларды тартканда, ошол жактан бир аз кыйынчылык болот. Досторум баары окууга тапшырып, окуйбуз деп, ошол жака тапшырабыз деп чуркап жүрүшкөндө мен аябай окугум келчү. Анткени башында эле үйдө мындай компьютер, ноутбуктарды чогултуп, компьютерлерди чогултуп өзүм кызыкчумун да. Анткени бала кезде баягы оюндарды да ойнойсуң да. Негизи ошо айтиге аябай кызыкчумун, бирок мындай үйдөгү ситуацияларды көрүп түшүнчүм да, что мен азыр окусам буларды мен кыйнап коем депчи. Байкемди же атамды кыйнап коем деген көз караштар бар эле, ошон үчүн окуй койгом да. Жумуш оор деле эмес, анткени мага жагат да. Кичинекейимден эле ушул жумушта иштеп. Бар эле меникиндей болуп, жакшы адамдарды жолуктуруп, советтерди алып, китептерди окуп эме болуп кеткен жок да. Мен, например, мен деле жалгыз келген эмесмин, мен да байкем менен келгенмин. Байкем мага мындай жол көрсөткөн дегендей. 16-15 жашта бул жака келип, чөйрөсүнөн көп нерсе зависит этет. Чөйрө деген өзгөрүп кете берет, ар кандай болупчу. Ата энелери көзөмөлдө телефон менен деле мынтип көзөмөлдөй албайт ал нерсени. Анан балага, конечно, бала Кыргызстанда эле окуусуну бүтүрүп, жакшы жерге окуу жайга окуп, мындай студенттик кездерин өткөзгүсү келет. Ата энелерге жиним келет да. Мынтип бир аз тарынам дегендечи, жиним деле келбейт, тарынам да. Балдарынын ушакта мындай 15 саат иштеп, бир жерде полдорду жууп, кыйналып, стройкаларда иштеп, салган акчасына той марекелерге кантип барат депчи. Макул жер алып, үй салып атса ал башка, бирок бул жерде оңой акча тапкан жок. Ар бир жумуштун кыйынчылыгы бар, жеңил жумуш жок го негизи эле. Ошого ата энелерге айтат элем, антпеңиздерчи деп. Сиздер той марекелерге акча сал дейсиздер, балаңыз болсо дашырак жеп, үйдө обедин, завтрагын дашырак кылып отурган күндөр деле өтөт да. Бир аз ойго мындай айлана чөйрөсүнө карап, мындай жакшы байкеси же эжеси болгон чакта эле жиберип, жезделери менен, жакшы адамдар менен эле жашап тургандай кылып кичине көзөмөлдөш керек го бул жагын. Лондондо жашоо намного жеңил го дейм, Россияга караганда. Анткени
Онун өзүнүн мындай кыйынчылык жактары болсо деле ошо бир аз документ жагынан кыйынчылык болушу мүмкүн, бирок сен эгер аракет кылсаң жеңилдик по-любому болот. Ал жакта жүргөндө мындай мигранттарга отношениясы вообще Москвада салыштырып болбойт да. Ал жерде мындай сен мигрантсың же сен мындай титканда приезжийсиң деп антпейт да. Пока сен бирдемени нарушать этип өзүң кармалбайынча алар сени мынтип токтотуп, көчөдөн токтотуп документтериңди сурашпайт да. Андай нерсе жок. Кыргызстанга полезный болгум келет да. Например, мага ким кайрылбасын, эгер менен үйрөнгүсү келсе именно парикмахерскийди кантип ачып иштетүүнү, же болбосо чач алганды үйрөнүү, же болбосо криптовалюта менен иштегенди үйрөнгүсү келсе, мен ошолорго үйрөткүм келет да, айткым келет да, мондай китептерди окусаң мындай болот, мындай китептерди окуп, мындай көп басымды китепке эме кылмакмын да.